Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда саат 13:00 белгиленген биздин брифингти баштайбыз. Бүгүн пресс борбордун коногу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдыкаримов Сабиржан Токтосунович Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу кыскача маалымат берет, жана алдыда турган жасала турган иштер тууралуу дагы кыскача баяндама жасалат. Биздин брифингти Түзоводон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук телекомпаниялар жана облустук медиа борборлордон ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкай ЛФМ радиолорунун, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРнын YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп боласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем наш брифинг министра здравоохранения Кыргызской Республики Абдыкаримова Сабиржана Токтосуновича. Сегодня мы расскажем об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и какие планы министерства в ближайшее время. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные телерадиовещательные компании и медиацентры. На радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкай ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК и ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Сабиржан Токтосунович, вам слово. Отмаду күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, жалпы эпидемиологиялык кырдаал биздин өлкөбүздө мындайча айтканда туруктуу. Негизинен бүгүнкү күндө коронавирус оорусунун козгогучу табылгандардын саны 130 киши. Алардын ичинен Жалал Абад областында 61, Ош областында 40, Баткен областында 3, Нарын областында 4, Ысык Көл областында 2, Бишкек шаарында 16, Чүй областында 4 киши катталган. Алар бүгүнкү күндө ооруканаларда жатат. Алардын где-то 13-14-үндө гана клиникалык белгилери бар, калгандары клиникалык белгилери жок. Бирок алардын лаборатория ыкма менен козгогуштары барын аныкталган. Бүгүнкү күндө лабораторияга изилдөө үчүн 17911 кишиден анализге эмелер келди, материалдар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө 9730 аныкталды. Анын ичинен 130 айткандай положительный чыгып, 9600 отрицательный, ал эми 8108 болсо бүгүндө тест системанын жетишсиздигине байланыштуу консервациялап бүгүн лабораторияда сакталып турат. Андан тышкары ушул оорулар менен байланышта болгон келген кишилердин обсервация деп коебуз. Алардын саны 1900 кишини түзөт. Анын ичинен Бишкекте 403, Чүй областында 173, Ош шаарында 56, Ош областында 263, Жалал Абад областында 189, Баткен областында 584, Нарын областында 108, Талас областында 24, Ысык Көл областында 100. Значит, мунун арынан жанагы биринчи категориядагы контактныйлардын саны 2283 болот. Анын ичинен эң бир баягы үй бүлөлүк каттанышта болгон сандары анын ичинен 1857, ал эми 426 болсо бул самолет менен чогуу келген кишилердин саны болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул жалпы ушундай кырдаалда саны боюнча оорулардын жана каттаргандардын саны болуп турат. Андан кийин биздин лабораторияга кечээ күнү келген жана коронавируска экспресс диагноз боюнча тест система келди. Кытай өлкөсүнүн биздеги посолу, алардын посольствонун жардам менен 21.000 доза айтканда кишиге сарпталып турган диагностикумдар келди. Жалпысынан экспресс диагностика келгендер саны 60.000 дананы түзөт. Бүгүнкү күндө жанагы ПЦР тест система боюнча бизде проблема болуп атты эле. Кечээ күнү саат 5-те биздин Тышкы иштер министринин жардамы менен Белоруссиядан келген тест системаны 400 ооруга жеткен компоненти, анан 2500 кишиге жете турган мурдагы биздин тест системага жетпей аткан кээ бир реагенттер келди. Азыркы күндө мына
текшерүү жүргүзүлүп турат. Эгер ошол кишинин ошол теге тест системанын сапаты жакшы болсо, бүгүнкү күндө бар жерлерге таркатабыз дагы. Мындайча айтканда 3000 кишинин анализин жасаганга шарт түзүлөт. Мындан тышкары бүгүнкү күндө урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, негизинен биз азыр тест системанын жана экспресс анализине көңүл буруп атабыз. Ошол жердеги обсервацияда жаткан кишилердин 3 шарт менен үй шартына чыгарганга аракет кылабыз. Биринчиден, жанагы оорунун белгилери жок. Экинчиден, ошол 14 күндүк обсервациядагы убакытты толугу менен бүтүп, үчүнчүдөн биринчи алгандагы анализи отрицательный болсо, экинчи чыгармасындагы анализ отрицательный болсо, ошолорду биз бүгүнкү күндө комиссиянын чечими менен үй шартындагы обсервацияга чыгарабыз. Алар дагы үйүндө 14 күн үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Анан кийин ошол таптакыр обсервациядан биз аларды чыгарабыз. Анан дагы бир биздин саламаттык сактоо министрлигине бир айрыкча ата-энелерден келген суроолор болуп атат. Бул кээ бир жаш балдар ооруган, мисалы жанагы сырттан келген дарылар менен колдонуп, өтө баалуу, өтө мындайча айтканда бул жерде жок дарылар менен колдонгондордун кайрылуусу болуп атат. Аларды бүгүнкү күндө мындайча айтканда чек арада жабылып, каттамдар, аба жолу боюнча каттамдар токтогонуна байланыштуу биз алардын бүгүн списоктарын тактап, тизмелерин тактап, бизде атайын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмундагы, анан бүткүл дүйнөнүн балдарга жардам көрсөтүү ЮНИСЕФ деген уюму бар. Ошол аркылуу аракет кылып, ошолорду камсызганга биз аракет кылып атабыз. Мындан тышкары дагы бир айтып коюш керек. Бүгүн кечээ күнү биздин ошол Ноокат районунда ооруканасында жаткан бир жаран кайтыш болду. Бул кайтыш, бул киши өзү ажыга барып келген, биринчи анализи тастыкталган. Бирок алардын сопутствующий оорулары бар экен. Мисалы сахарный диабет, жана башка хронический оорулар бар экен. Ошонун негизинде кайтыш болду. Кечээ күнү биз аны сиздердин аркылуу маалыматтаганбыз. Бүгүн маалыматта бирок ошонун анализдерин биринчи скрытие жасашыбыз керек. Анан кийин лаборатория ыкма менен ошол коронавирустун козгогучу болсо, биз анын негизги өлүмдүн кандай негизги причинасы эмне экенин ошондо гана айта алабыз. Бүгүнкү күндө мисалы өлдү деп мына болду айттык, бирок кайсыл оорудан болушун биздин патологоанатомдор менен судмедэксперттер заключение берсе, ошонун негизинде гана айта алабыз. Эгерде мүмкүн болсо, эми расмий тилде. Орусча. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники. По оперативным данным, на утро 33 апреля в республике лабораторно подтвержденных случаев среди населения коронавирус составляет 130 человек. Из них по Джалабадской области 61, по Волжской области 40, Баткенская область 3, Нарынская область 4, Высокуйская область 2, Бишкек 16, Чуйская область 4. Из 130 зарегистрированных 5 человек выписано, это в Джалабадской области. В настоящее время поступило из этих, контактных со всех обследованных на исследование 17 911 образцов материалов. Из них проведено исследование на 9 730, из них положительно обнаружено 130, и 9600 обнаружено отрицательный, а 8108 законсервировано. В настоящее время на обсервации находится 1900 человек, из них в Бишкеке 403, в Аше 56, Чуйской области, городе Аше 56, Чуйской области 173, Волжская область 263, Джалабадская область 189, Баткенская область 583, Нарынская область 108, Таласская область 24, Иссыкульская область 100. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденным больным составляет 2283.
Из них самые близкие контактные составляет это 1857, а вот по самолету, который вместе приехали, составляет 426. В настоящее время идет, значит, большая работа проводится по обеспечению лаборатории тест-системами. Тест-системы это будет экспресс-тест-системы. Это у нас вчера мы получили гуманитарную помощь от посольства Китайской Народной Республики в количестве 21 тысячи. И 100 у нас находящихся со всеми, у нас сегодняшний день в наличии имеется 60 тысяч тест-систем экспресс-анализов. А вот тест-систем ПЦР у нас проблемы были и есть в сегодняшний день. Вчера мы получили по линии Министерства иностранных дел, получили тесты из Беларуси. Сейчас идет лабораторное испытание, контроль, входной контроль. При положительном решении вопросов мы еще можем обеспечить исследование 3000 образцов анализов. Мы сейчас, лаборатория работает, еще мы попытаемся еще приобрести других источников, ищем, и вопрос, наверное, в ближайшее время будет решен. А так, значит, у нас часто обращаются родители, дети которых получают лекарства, которые находятся за пределы страны, очень дорогостоящие, которые требующие. В связи с приостановлением воздушной линии, других пересечений проблемы возникли, поэтому мы сейчас занимаемся с ЮНИСЕФом, через них приобрести, обеспечить их необходимым лекарством. Поэтому мы сейчас уточняем список наименований лекарств. Если кто слышит, может обратиться в Минздрав, мы соберем, обобщаем и будем просить ЮНИСЕФ, это проонская организация, которая будет нам помочь. Кроме того, у нас сегодняшний день мы начали сегодняшний день, у кого подошли сроки, то есть 14 дней пребывания в обсервации, потом отрицательные анализы первый, второй, третий отсутствие клиники или признаков болезней, их мы начинаем выписывать из обсервации, отправляем в домашнюю обсервацию, где будет находиться еще 14 дней под наблюдением участковых врачей, семейных врачей, а потом, если никаких признаков не будет, мы снимаем срок обсервации. А так, значит, работа работает, но я должен сказать, один случай смертельный в Наукатском районе, который прибыл из Хадж, находился в стационаре лечения, первый результат был положительный. Вчера зафиксирована биологическая смерть. Мы вскрываем, после вскрытия берем от тела, значит, патологоанатомические материалы, которые будут исследованы, и потом скажем окончательный диагноз, от чего человек умер. После этого мы можем заключение дать. Сабиржан Токтосунович, дагы бир жанагы кошумча тактоочу суроолор, реагент маселелери жанагы ошол эле Кытай тарап кечөөнү берген жанагы тест системалары дегиз эле ошо тест системалар боюнча анализдерди бат аныктоочу системалар кандай келип атат, ал канча көлөмдө, ошол боюнча кыскача маалымат берип кетесизби? Бул экспресс анализдер боюнча буга чейин кээ бир биздин ишкерлер, мисалы фонд Матраимов деген 15 000 бизге алып келип берди. Ага чейин дагы бизден Кытайдан келген эмелер бар болчу, тест системаларды. Алар жарым колдонуп, калган остатыктар бүгүнкү күндө медициналык мекемелерде бар. Анын кечеөнү Кытайдан дагы 21 000 кишиге беришти. Бүгүнкү күндө жерлерде жетиштүү, ошолор колдонуп бүткөндөн кийин биз аларды дагы обеспечить этебиз. Ошондо биз бүгүнкү күндө негизинен обсервацияда турган кишилерди чыгаруу максатында ушул тест системаларды чыгарып атабыз, колдонуп атабыз. Реагент маселелери? Реагент маселе айттым, реагент маселеде бүгүнкү күндө кечээ күнү саат 5-те биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу эмеден Белоруссиядан келди. 400 комплект болдун, анан кийин 2500 реагент, Ривапреп деген, Риватал дегендер бар, биринчи, экинчи этапты исследование ошонун баары келди. Азыр биздин лабораторияда, мындайча айтканда, кириштеги контроль жүрүп атат, входной контроль. Ошол контроль болгондон кийин, эгер, значит, тест система жакшы болуп кетсе, биз аны жер-жердеги лабораторияга, баягы иштеп аткан лабораторияны бөлүп беребиз дагы,
иштерди улантабыз. Ошондой эле дагы көпчүлүктү кызыктырган бул жаңы оорукананын ачылышы качан болот деген дагы суроо бар. Турецкийби? Инфочиктеги. Бүгүнкү күндө бул маселе биз азыр эртең менен бир сүйлөштүк. Азыркы күндө жанагы штаттын акча каражатын анан кийин управлениясын кылып туруп ошону чечсек, биз мындайча айтканда ачып койсок, анан даярдап турушубуз керек да. Качан эгер көп кишилер түшө баштаса, биз тез арада ичинде ошол больницаны колдонгонго киришибиз керек. Бүгүнкү күндө финансы каржылоо маселеси жана управление системасын чечип жатабыз. Жакын 1-2 күн ичинде чечилет бул маселе. Ошондой эле дагы эки бир маселе, бул биринчи медицина кызматкерлеринин жанагы транспорт маселеси, анан экинчиден алардын жабдыктар менен камсыздалдыгы. Транспорт маселеси бүгүн шаарда чечилген. Бизге атайын бусиктер бөлүп берген шаарда. Атайын мэрия жагынан жана башка мисалы Акнет деген организация берип атат. Атайын бусиктерди биз маршрут кылганбыз. Жанагы Чүй областынын Сокулук, Аламидин районунда жүргөн медиктер, шаарга келиш дегендердин баарысын алып келип, алып барабыз. Бул маселе чечилген, проблема жок. Экинчиден, жанагы өздүк коргоо костюмдары, средства индивидуальной защиты деп коет. Бүгүнкү күндө жанагы санитардык постто тургандардын баары камсыз кылынган. Телекке каршы биздин жетпегенибиз термометрия болуп атат. Бесконтактный мындайча айтканда расстоянияда туруп температурасын өзгөн тепловизор менен термометрлер жетишпей атат. Эртең 5 күнү биз күтүп атабыз. Кытайдан бир чоң гум жардам келет. Ошонун ичинде ошол тепловизорлор жана термометрлер бар, бесконтактныйлар. Анан дагы бүгүнкү күндө спецсредства жана средства индивидуальной защиты, очки, маски, комбинезону баары жетиштүү. Бар жерлерде камсыз болунган. Ошол эле жанагы экспресс тесттердин сапаты боюнча да көп суроо туулуп келди эле. Мисалы, ошол Европа мамлекеттеринде бир жараксыз деп айтылды эле. Ошол боюнча сапаттарына көңүл бурулуп атабы? Биз кечээ күнү айттык, атайын биздин центр бар, республикалык центр контроля качества, ошол жанагы келаткан эменин сапаттарын текшерүү маселесинчи. Биз биринчиден текшерип, андан кийин сапаттуу болсо, гана биз башка жакка таркатып беребиз. Ансыз болбосо биз тартканга мындайча айтканда укугубуз жок да. Ошон үчүн биринчи контроль жасап туруп, андан кийин элге таркатып беребиз. Ага чейин биздин складта турат. Сабиржан Токтосунович, чоң рахмат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Абдыкаримов Сабиржан Токтосунович болду. Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу жана коомчулукта көтөрүлүп аткан маселелерге дагы жооп берүүгө аракет кылды. ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5-канал, облустук телекомпаниялар жана медиа борборлордон ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1-радионун баракчаларынан көрүп угалдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас сегодня в пресс-центре в гостях был министр здравоохранения Кыргызской Республики Абдыкаримов Сабиржан Токтосунович. Он вкратце сказал об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и о планах министерства. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные телерадиокомпании и медиацентры на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1-радио. Спасибо вам.